Украинадагы согушта дагы бир кыргызстандык каза болду. Бейшеналиев прокуратуранын эскертүүсүнө берген жоо тууралуу түшүндүрмө берди. Журналист Арзыгүл Галымбетова мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Саламатсыздарбы Бизондун көрөрмандары, күндүн орчундуу жаңылыктарын баяндаган айтмакчы программасы назарыңыздарда. Украинадагы согушта дагы бир кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алган контракттык кызматтын жоокери Рустам Зарифуллин каза тапты. Анын сөөгү бүгүн 26 мартта эртең менен Кыргызстанга алынып келинди. Рустам Зарифуллин Украинанын Харьков облусунун Изюм шаарындагы аскер операциясында баатырларча курман болгондугу белгиленди. Ал 1996 жылы 26 мартта туулган. Атасы Равиль Зарифуллин жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымдагандай, Рустам алардын жалгыз уулу болгон. Свердлов облусунда кызмат өтөп, кийин контракттык негизде кызматын өтөй баштаган. Рустам Зарифуллин менен коштошуу эртең 27 мартта Чүй облусунун Жайыл районунда болоору маалымдалды. Украинадагы согушта буга чейин теги кыргызстандык Эгемберди Дорбоев көз жумган. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев башкы прокуратуранын эскертүүсүнө 25 марттагы берген жоо боюнча түшүндүрмө берди. Анын билдирүүсү Саламаттык сактоо министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Анда министр өлкөнүн конституциясында министрлер кабинетинин мүчөлөрүн Жогорку кеңештин макулдугу менен президент дайындай турганын эске салып, мыйзам боюнча мени жазалоо чечимин президент кабыл аларын белгилегим келген деп билдирген. Бейшеналиев соңку билдирүүсү туура эмес чечмеленгенин, андан сабак алып, өз пикирин туура жеткирүүгө аракет кылып жатканын кошумчалаган. Министр маалымат каражаттарындагы өзүнө байланыштуу талкуулар Алмазбек Исманкуловдун клиникасы жайгашкан имаратты алуу маселесинен көңүлдү башка жакка бурууга багытталганын билдирди. Анда Алымкадыр Бейшеналиев өз аракеттерин саламаттык сактоо тармагын реформалоого жумшап жатканын, анын жыйынтыгы катары Бишкектеги кыргыз-түрк ооруканасынын иштей баштаганын, травматология пунктунун оңдолгонун, номер 2 төрөткананын имаратынын кайтарылышын, алтын балалык долбоорун курулушун атаган. Ал өз реформасын Мамбет Мамакеев, Металип Мамытов баштаган дарыгерлер колдоп жатканын кошумчалаган. 25 мартта башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке этикага жатпаган жүрүм-туруму боюнча эскертүү бергени белгилүү болгон. Баткен облустук телеканалынын чыган журналисти Галымбетова Арзу мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Жакындарынын жана кесиптештеринин айтымында ал 25 март күнү кечке жуук өзүн жаман сезип ооруканага түшкөн. Түнү жүрөгү кармап каза болгону айтылууда. Арзыгүл Галымбетова Баткендин жетишкендиктерин, чечилбей келаткан маселелерин жазып турган. Кесиптештери өзгөчө анын чек ара маселелерин, аткезчилик, коррупцияга каршы күрөшүү темаларында байма-бай көтөрүп келгенин белгилеп жатышат. Арзыгүл 38 гана жашта болгон. Арзыгүл Галымбетова 1984 жылы Баткен шаарында төрөлгөн. 2009 жылы Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин журналистика жана маалыматтык системалар факультетин аяктаган. Манас жаңырыгы телерадио компаниясында, Кыргыз Обондору радиостанциясында, КТРО гезитинде, 2010 жылдан бери Акипресс агенттигинде, ошондой эле Баткен ТВда иштеген. Бизон медиа порталынын жалпы жамааты Арзыгүл Галымбетованын жакындарына, кесиптештерине терең кайгыруу менен көңүл айтат.